Учурда издөөдө жүргөн Райымбек Матраимовго байланышы бар делген айрым мамлекеттик кызматкерлер жана жогорку кеңештин депутаттары соңку 2 аптадан бери катуу талкууга алынууда. Белгилүү болгондой, жогорку кеңештин 2 депутаты мамлекеттен шашылыш чыгып кеткени боюнча маалымат айтылып, коомдук пикирге жем таштаган. Эл өкүлдөрү Айбек Осмонов үй бүлөлүк шартына, ал эми Шайлообек Атасов ден соолугуна байланыштуу мамлекеттен 3 айга чыгып кеткенин жогорку кеңештин басма сөз кызматы да ырастады. Деген менен дарыланууну шылтоолоп, депутаттык мандатын сактап калуу максатын көздөп жатышкандыктары коомчулукта ачык эле айтылууда. Матраимовго байланышы бар делген депутаттардын мандатын тапшыруу маселесин улай Сооронбай Жээнбековдун экс-президент макамынан ажыратуу демилгеси да жогорку кеңеште көтөрүлдү. Депутаттардын мындай сунушу эл арасында айтылып жаткан кайчы пикирлердин себепкери болууда. Коомчулуктун бир тарабы Жээнбековдун толук кандуу президенттик мөөнөттү аткара албаганын эске алуу менен макамдан ажыратуу сунушун колдосо, айрымдары буга каршы чыгууда. Дагы бир тарабы экс-президент статусун алып салуу же калтыруу маселеси ишке ашкан күндө да Сооронбай Жээнбеков мамлекеттин президенти катары тарыхта кала берет дешет. Мандатын тапшырбай качып жүргөн депутаттар жана экс-президент туурасында элдин пикири Нурзада Сыдыкованын материалында. Өтүп бара жаткан бул апта ичинде Райымбек Матраимовго байланышы бар делген депутаттар Шайлообек Атасов менен Айбек Осмонов дарылануу максатында Кыргызстандан 3 айга чыгып кеткени кабарланып, көпчүлүктүн оюна күмөн салганы анык. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы билдиргендей, Айбек Осмонов үй бүлөлүк шартына, ал эми Шайлообек Атасов ден соолугуна байланыштуу арыз жазып, акы төлөнбөгөн эмгек көргөзүнө чыкканын тастыкташты. Ал эми депутаттык мандатын жакында эле тапшырган Искендер Матраимов мындан 1 жума мурун Кыргызстандан чыгып кеткен айтылууда. Алардын мындай бир учурда шашылыш түрдө чыгып кеткени эки ача пикирлерди жаратпай койбойт. Калың эл арасында эл өкүлдөрү дарыланууну шылтоолоп, депутаттык мандатын сактап калуу үчүн качып кетишкенин айтып чыгышты. Өзлөрүнө диагноз коюп, деги жакта чет мамлекеттеги дарыгерлердин 3 ай дарыларын билип, ушинтип булар куулук кылып атат да. Осмонов жакында силерге дагы жердин баарына интервью берип атпайбы? Мен деген мандатымды тапшырбаймын. Эл шайлаган мени деп. А элин эмне таштап коюп качып кетти азыр? Элдин көйгөйүн таштап, өзүн ойлоп, мындай бул саткынчылыкка эле барат да. Себеби өзүн кыргыз элин ойлобогон адамдардын кылып аткан системасы бул. Көпчүлүктүн бул пикиринен улам депутат Айбек Осмонов эмне себептен чыгып кеткендиги тууралуу комментарий берди. Ал чет жакка чыгып кетишинин саясий негиз жок экенин, бул тууралуу парламенттин төрагасы Нурланбек Шакиевке да маалымат бергенин билдирген. Мен депутат болгонго чейин деле жыл сайын февраль айында дарыланам. Былтыры же мурдагы жылы да карап көрсөңөр болот. Быйыл ушул айда дарыланганы келдим. Төрага менен сүйлөшүп декабрда эле келейин дегем. Бирок азыр кое тур дегенден февралга жылып калган. Мени бул жака келгениме 1 жума болуп калды. Мени чыгып кетти деп саясат кылыштын кереги жок. Мыйзамдуу өлкөдө жашагандан кийин бардыгы ден соолугуна байланыштуу жумуштан уруксат алып кетсе болот. Ал эми Шайлообек Атасов ушул тапта Туркияда дарыланып жатканын айтып, Facebook баракчасына билдирүү жазды. Анда маалымдалгандай, анын мамлекеттен чыгып кетишин саясатташтырбоого чакырган, дарылануу курсу аяктаса мамлекетке келерин кошумчалаган. Буйуртма жазмакерлер аркылуу кесиптешим Айбек Осмонов экөөбүздү өлкөдөн шашылыш чыгып кетти деп Кадыржан Батыров, Батукаев же дагы башка бир террорист сыяктуу катуу талкуулгон экен. Мен дарылануу максатында төраганын атына кат жазып, мыйзам чегинде жалгыз келдим. Депутат Айбек Осмонов бир канча күндөн кийин үй бүлөсү менен чыгыптыр. Ортобузда бир канча күн айырмачылык бар. Деги эле ден соолуктан ким саясат жасап жатат? Адамдын ден соолугу Аллахтан берилген аманат. Ден соолукту чыңдоо парз. Эч кимиңиздер оорубаңыздар. Эки депутаттын май айына чейин мамлекеттен чыгып кетиши тууралуу интернет желилеринде да таркап талкууга жем таштады. Анда көпчүлүгү эки депутаттан бирдей ооруп калганына таң калышса, айрымдары эми башка депутаттар да ооруп калбаса экен деп билдирүү калтырышкан. Экөөсү бирдей ооруп калабы? Таң калыштуу. Арты таза эмес, кнопка баскычтар ушинтип эле өздөрү кача баштайт. Эң маанилүү болгон мыйзам чыгаруучу жерден качып кеткендерин кандай түшүнсө болот? Карапайым эл өзүнүн көйгөйүн айтыш үчүн Ак үйдүн микрофонуна жете албай жүрөт. Бирөөгө кор, бирөөгө зар дүйнө. Аттең. Уулу бажыда иштеп коррупцияга шектелген депутат эжебиз ооруп калбаса экен. Обычно кармагандан кийин ооруп калышчу эле. Эми кармалардын алдында ооруп калыштыбы?
Мамлекеттен чыгып кеткен депутаттардын берген түшүндүрмөсү шылтоо деп табылып, алардын чет жерде кимдер менен байланышып, кандай максатта жүргөнү күмөн жаратканы да айтылат. Өз учурунда ден соолукту шылтоологон мурдагы депутат Эмил Жамгырчиев да чет жакта Өзбекстандык Кримчөөрү өкүлү Салимбай Байбатча менен жолукканы мисал боло алат. Мындан улам башка дагы Матраимовго байланышы бар эл өкүлдөрү чыгып кете электе укук коргоо органдары баа бериши керек деп эсептегендер бар. Ошо Матраимовдон каржыланган депутаттар бар азыр. Алардын баарын да качырып ийбейбиз да, качырып ийбеш керек да. Ошон үчүн укук коргоо органдарынын баары тең азыр кичине катуураак чек-араны жабыш керек. Чек-ара ал кулпу салынган жок. Бирок бул депутаттар эшек менен өтпөйт тиги чек-арадан. Бул пункттар аркылуу өтүп атат да. Ошон үчүн булар катуураак караш керек болчу. Тазалоону жакшы болуп аткандан кийин буга окшогондорду мыйзам чегинде жооп берип, кыргыз элине отчетун бериш керек да. Ошон үчүн буларга чектөө киргизиш керек. Азыркы дагы бар, көптөгөн депутаттарыбыз бар. Мисалы үчүн Нарматова эжебиз бар, актанып атат. Айшер Козиев мына Россия заправкасын иштетип, мына интернетке кирсеңиздер өздөрү ачык булактардан көрсөтүп турат. Себеби Райымбек Матраимов менен аялы менен келишимдүү негиздөөчү бирге иштешет деп. Анан тааныбайм деп эле ушинтип сатып $200 берсеңер болбойт да. Аны менен катар Матраимовго байланышы бар деген негиз менен Сооронбай Жээнбековдун экс-президент макамынан ажыратуу маселеси жогорку кеңеште көтөрүлүп, депутат Акылбек Түмөнбаев депутаттык комиссия түзүүнү да сунуштап чыкты. Ал муну учурда издөөдө жүргөн мурдагы бажычы Райымбек Матраимовго байланышы барлар мамлекеттик кызматтан алынып жатканда түздөн-түз тиешеси бар адам экс-президент макамына татыксыз деп эсептеди. Мындан улам Жээнбековдун да жазаланышын талап кылууда. Анын бул сунушун депутат Алиев да колдоого алды. Райым Матраимовду саясий аренаға алып келип, партия түзүп берген кишилерибиз биздин кыргыз мамлекетинин төрүндө, мамлекеттин эсебинен жашап, мамлекеттин машинасын минип, мамлекеттин акчасын алып жүрөт. Ал ким? Ал Сооронбай Жээнбеков. Анан эми бүгүнкү күнү экс-президент болуп, төрүбүздө ошол Кыргыз мамлекетинин резиденциясында отурганына мамлекет дагы кызыктар болуш керек. Негизи айтылбай турган сөз эле чыгып кетти, өзү эле дейт. Азыр мына элдик топтун лидери Акылбек Тогузбаевич айткандайында пикир келди. Чынында 2020-жылы революция болгондо мемнен негизинде болду эле. Парламенттик шайлоо ыплас өткөн негизинде. Алгачкы катализатору 3 саясий партия болгон. Мекеним Кыргызстан биризи биримдик. Ошолордун дээрлик көпчүлүгү бүгүн мына азыркы бийликти эле курчуп алып, кошоматтанып, жоон топ болуп жүрөт да. Буну эч ким тана албайт. Икрам Милмиянов дегендин аты да аталып кетти. Принцип уголовного судопроизводства неотвратимость наказания деген болуш керек. Чтобы андан кийинкилер андай кылмыш кылбаш үчүн. Ошол өмүрүндө бир китеп окубаган адам, өмүрүндө только баранканы крутить эткен адам, ушул саясий элитаны түптөгөн. Ар бир парламентке өтчү депутаттарды бул өтпөйт деген. Эмне үчүн азыр ал байлыкты топтоп, жыргап, куунап жашашы керек? А башка жөнөкөй майда тоогурдагандар соттолуп кетиши керек. Менимче саясий баа берилиши керек. Сооронбай Жээнбековдун экс-президент макамынан ажыратуу демилгеси тууралуу бир нече масалык маалымат каражаттар эл өкүлдөрүнүн пикирин угууга аракеттенип көрүшкөн. Бирок көпчүлүк депутаттар суроого божомолдуу гана жооп берип тим болушкан. Алардын мындай так пикиринин жоктугу сынга да кабылууда. Мисалы Абир үчүн өзү жооп берет да, өзү ар бир адам, мамлекет үчүн. Бул мамлекет сеники, меники, аныкы баарыбыздыкы да, туурабы? Демек буга чоң жоопкерчилик, бул жоопкерчиликке эч ким кайдыгер калбаш керек. Мүмкүн объективдүү боло албайм, анткени менин позициямда мен көп катачылыктарды көргөм да. Эмне себептен, эмнеге байланыштуу мен азыр баа бере албайм. Ар бир депутатта ушундай укугу бар. Конкретно я ничего не могу сказать, но в части того, что нужна объективность в данном вопросе, это необходимо. Эгер ал депутаттар мурун апай салып көз карашта ушундай пикирлерин айтып, Жээнбеков президент болуп турганда да өз пикирлерин айтып келсе, мунун саясий көз карашы бар адам эле ошол пикирин кайра эле ошо туруктуу пикир менен келаткан экен деп эсептенбекпиз. Же болбосо мондай жүргүзгөн немелеринде
бул мамлекеттик ызычылык эмес, жеке Жээнбеков өзүнүн ызычылыгына могулай иштер жасаган деп туруп негиздерди коюшса, анда мен биринчилерден болуп кол көтөрүп, жана биринчилерден болуп ошол астына чыкмакмын. А бирөө андайларды кыла албагандан кийин жеке көрө албасак, же болбосо бирөө заказ менен чыккан депутаттарга мен каршымын. Жана ал депутаттарды сыйлаган эмесмин, сыйлабайм дагы да. Ал эми калк арасында мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун толук мөөнөттүү кызматын аркалабагандыгын эске алып, макамдан ажыратуу сунушун колдоого алса, айрымдары буга макул эмес. Сооронбай Жээнбеков биз алга өзүнүн согласиясы менен элдин тынччылыгы үчүн жооп ордун бошотуп берди. Түшүнүктүүлүк жагы, анан ал иштеп аткан маалда да эч кандай ызычуу болгон жок. Сооронбай Жээнбеков толук аткарган жок да президенттик мөөнөтүнчү. Пускай так и останется, потому что от того, что его берут, ничего не поменяется. Пускай работает. Мен оюм айта албайм го. Билбейм, мен айта албайм. Шайлоонун негизинде башка кишиге өткөрүп берип кетсе, ошондо экисти алып, мамлекеттен ар кандай баягы мамлекеттин мыйзамдын түрүндө каралган жеңилдиктерди алса болот деп ойлойм да. Өзүнүн срогуна мөөнөтүн иштеп бүтпөсө, ал татыктуу эмес деп ойлойм. Канча да хан болду да, падышабыз болду. Жаманды жакшы иштеди, элге жакшылык кылды, жаманды кылайын деп эч ким ойлогон жок да. Ала берсин да, эчтеке болбогон. Тым эле койсо болот. Жакшы эле иштеди го эми өзү. Кыргыздар эми ушундайбыз да бул. Биринчи срогум бүткөн жок, экинчи президенттикти сатып кетип калды. Алыш керек. Мен мисалы биз пенсионерлер каршыбыз, алыш керек. Экс-президент ага жарашпайт. Деген менен Жээнбековдун макамын алуу тандалма саясат катары бааланып калары айтылат. Анын президенттик кызматынын 3 жылдык аралыгында олуттуу кылмыштары жок экенин эске алуу шарт дешет активисттер. Анткени эгерде Сооронбай Жээнбековго эле бир ошого эле такап койсок, анда бул туура эмес тандалма саясий коомдук болуп калат. Анткени бажыдагы коррупция ал тиги Малабаев, Керексизовдон башталган, керек болсо. Акаевдин мезгилинен бери. Райым Матраимов аны өнүгүп өстүртүп, коррупциялык схеманын эбегейсиз чоң схема түзүп келген да. Сөзсүз түрдө Сооронбай Жээнбеков бул менен көрүшүш керек болчу, бирок көрүшкөн жок. Бирок ошого эле такап кылмыштык козгоп, ишин козгоп, аны ошол президенттин экс макамын алып коюу бул туура эмес тандалма саясий коомдук болуп калат го деген менин жеке пикирим бар. Ал эми депутат Тазабек Икрамов жогорку кеңеште Сооронбай Жээнбековдун кол тийбестигин кепилдеген экс-президент деген расмий макамына байланыштуу кол топтоо жүрүп жатканын Азаттыкка берген маегинде билдирген. Мындан ары эми фракциянын чечими керек болот. Кол топтоо керек болот. 3/1 бөлүгү депутаттардын арасынан бүгүнкү күнү кол топтоо болуп жатат. Фракциянын чечими чыкса, анан комитетке чыгат. Комитеттен кийин комиссия түзүлөт. Ар бир фракциядан канчалык негизде кол тийбестигин алса болот же болбойт. Аны комиссия иликтеп бүткөндөн кийин гана сот чечет. Эскертсек, буга чейин коррупционер атынган учурда издөөдө жүргөн Райымбек Матраимовго байланышы бар депутаттар мандаттарын тапшырууда. 14 февралда Абдыбаха Боронбаев мандатын тапшырса, 22 февралда Искендер Матраимов менен Нурлан Ражабалиевдин мөөнөтүнүн мурда өз арызынын негизинде мандаттарын тапшырганын Борбордук шайлоо комиссиясы маалымдаган. Аны менен катар Матраимов менен табакташ деп саналган Сооронбай Жээнбековдун экс-президент макамын алуу сунушу да парламентте көтөрүлүүдө.